7 каналдын эфирин жумалык аналитикалык программасы уланта. Таны мен Мерим Ташыбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча талкуу кызыды. Конституциялык реформага каршы чыккандардын жүйөсү калбай баратат. Өкмөт оптимизацияга баруусу керекпи? Республикалык бюджетке кандай өзгөртүүлөр киргизилет? Шайлоо алдындагы компроматтар согушу күч алды. Садыр Жапаровдун тарапташтарына көө жабууну каалаган фейк аккаунттардын бети ачылат. COVID-19 боюнча чектөөлөр жазга чейин алынбайт. Илдет боюнча окумуштуулардын божомолу кандай? Иш аракеттер жандандырылат же чектелет. Бирок толугу менен жабылбайт. Ушул жана башка маалыматтарды 7 каналдын кабарчылары сиздерге кеңири айтып беришет. Ал эми азыр болсо аптада болуп өткөн урунтуу окуялардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Дүйшөмбү 23 ноябрь Сокулукта 6 жашар баланы сабаган өгөй ата кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы Ошто 6 милиция кызматкерин камакка алды. Кара Суу районунун тургундары жер маселеси боюнча нааразычылыктарын айтып чыгышты. Шейшембе 24 ноябрь Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсу коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Президенттикке ат салышкандардын үгүт иши 15 декабрда башталат. Учурда ага карата даярдык иштери жүрүп жатат. Көмүрдүн мекени аталган Баткен облусунда кара алтындын баасы асман чапчыды. Шаршембе 25 ноябрь Өмүрбек Текебаевка депутаттык мандат мыйзамсыз берилген. Муну Бишкек шаардык административдик соту аныктап, Боршайкомдун чечимин жокко чыгарды. Президенттик шайлоого 47 талапкер катышат. Талапкерлердин арыздарын каттоо күнү аяктады. Кытай Кыргызстандын карызын 4 жылдык мөөнөткө узартуу менен төлөөгө макулдук берди. Бейшембе 26 ноябрь өкмөт жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салды. Конституциялык кеңешмеге дагы 10 мүчө кошулду. Коомчулук трайбализмди козуткан Каныбек Иманалиевди жоопко тартууну талап кылышууда. Жума 27 ноябрь COVID-19 илдети боюнча чектөөлөр 2021 жылдын жаз жай мезгилине чейин уланат. Орус тилин расмий тил макамынан ажыратуу сунушу колдоо тапкан жок. Жаңы жылдан тарта сүт азыктарына жана кийим-кечилерге маркировка коюла баштайт. Ишембе 28 ноябрь Бишкек Ош жолуна чектөө киргизилип, бардык унаалар текшерилип жатат. Жалал-Абадда ВИЧ-СПИД илдети боюнча өз статусуңду бил аталышындагы текшерүү башталды. Маданият министри таксист менен официанттарды окутуу курсун ачууну сунуштады. Конституциянын жаңы долбоору боюнча талкуу кызыды. Аны талкуулоо үчүн түзүлгөн Конституциялык кеңешменин да курамы кеңейүүдө. Себеби сунуш айткысы келгендердин саны арбып барат. Бул аптада Кыргыз Республикасынын аталышын өзгөртүү боюнча сунуш түштү эле коомчулукта буга терс пикирлер көп түшкөндүктөн ал өткөн жок. Ошондой эле англис тилине расмий деген макам берип, орус тилинен бул макамды алып салуу боюнча сунушта колдоо таппады. Ал эми конституциялык реформага караманча каршы болуп жаткандардын бардык дооматтарына Садыр Жапаров 7 каналга берген эксклюзивдүү интервьюсунда ачык жооп берип, чекит койгондой болгон. Ошондой эле алардын каршы болуп жатканынын түпкү себеби мыйзамдуулукту коргоо меселе кылмыш жоопкерчилигинен качып, азыркы чириген системаны сактап калуу аракети экенин да ачык айтты. Садыр Жапаровдун минтип фактыларды ачыкка чыгарганы коомчулукта чоң талкууга жем таштап койду. Крокодил деген ылакапатка эми сен эч ким эмессиң деген ылакап кошулду. Саясатчылар элге күлкү болууга өздөрү илинчек таштап коюп жатышкандай. Күлкү болуп гана тим болбостон, буга чейинки былык иштери боюнча фактылар ачыкка чыкканына чыдай албай, айрымдары контр чабуулга өтүштү. Бирок Садыр Жапаровга каршы олуттуу факт табуу оңой эмес болгондуктан билимсиз деген сөздү айтып чыгышты. Каршылаштарынын мындай сөздөрү Дене тарбия институтун бүтүрүп, спортто чоң ийгиликтерге жетишкен инсандардын да ачуусун келтирерин алар кайдан билсин. Садыр Жапаров айткан фактылар күн сайын массалык маалымат каражаттарына берген интервьюларда коомдук саясий ишмерлер аркылуу тастыкталып жатат. Ал эми оппоненттерде эч кандай жүйө калбай баратат.
Өлкөнүн баш мыйзамынын жаңы долбоору коомчулукта кызуу талкууланууда. Бул боюнча түзүлгөн конституциялык кеңешменин курамына кирүүнү каалагандар көбөйүп жатат. Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун жарлыгы менен кеңешмеге дагы 10 мүчө кошулган. Алардан күн сайын сунуштар келип түшүүдө. Баш мыйзамдагы редакциялык катталарды оңдоп, маани маңызына көңүл буруу үчүн лингвистикалык топ түзүлдү. Ошондой эле кеңешменин бир мүчөсү англис тилине расмий деген макам берүү керектигин айтса, дагы бири орус тилинен расмий деген статусун алып салууну сунуштаган. Бирок бул боюнча Садыр Жапаров өзүнүн так позициясын билдирди. 26 ноябрда Конституциялык кеңешменин бир мүчөсү баш мыйзамдан орус тилдин официалдуу статусун алып салууну сунуштады. Бул сунуш туура эмес. Орус тили ООНдун трибунасында колдонулган 6 тилдин бири болот. Мындан тышкары, биз кылымдардан бери колдонуп келген, улуттардын байланышын бириктирген тил болуп саналат. Евразия өлкөлөрү менен болгон байланышта жана карым-катнаштарды орус тилсиз жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан орус тили расмий тил катары сөзсүз калышы керек. Дал ушул Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга чыгарылган күнүнө тартып, Садыр Жапаровдун оппоненттери каршы пикирлерин жаадырышты. Андагы кемчиликтерди айтып, сунуштарын бергендин ордуна бул регламентке туура келбейт деп чыгышты. Түгүл аны жактагандарды сен эч ким эмессиң деп кемсинткенге чейин барып, бул сөздү ылакапка айландырышты. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Оппоненттердин пикиринде Садыр Жапаров баш мыйзамды өзүнө ылайыкта өзгөртүп, бийликтин баарын өз колуна топтоп алууну көздөп жаткан эмиш. Мындай эмиштерге чекит коюуну көздөгөн Садыр Жапаров 7 каналга кеңири интервью берип, ал болгону 2 гана сунушту киргизгенин, баш мыйзамдын жаңы долбоорунун автору башкалар экенин так түшүндүрүп берди. Менин сунушум мына өкмөттүн президент экөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Спикерди дагы, премьерди дагы президент коет. Утуп келген партиялар президенттин көзүн карап отурат. Ким спикер болот, ким премьер болот деп карап отурат. Анан президент айтып, баланчаны спикер кыл, түкүнчөнү премьерге көрсөткүлө, үчөөнү коалиция түзгүлө, тигил экөөнү оппозицияга таштагыла деген конституция мына могул 10 жылдан бери конституция. Ошол эле интервьюда Садыр Жапаров бир уч саясатчылардын каршы болуп жатканынын себептеринин бири кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракети болушу ыктымалдыгын айтты. Өмүрбек Текебаев Альфа Телеком ишканасынын акцияларына ээлик кылуу үчүн Леонид Маевскийден $1 миллион пара алганы факт экенин түз эфирде ачык айтты. Бул $1 миллион алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Субаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап беремин. Мегакомду 2 топ сата турган болгон. Бирөө Текебаевдин группасы болчу, бирөө башка группа болчу. Текебаевдин группасы Маевскийге сатам деп сүйлөшүп, алдын ала $1 миллион алып, ошол 2010 жылдагы шайлоого жумшаган. Андан кийин анан шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмактагы Мегакомду калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгын алмак. $10-15 миллион чөнтөк кызыкчылыгын алмак. Ошол мезгилде Мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калганмын. Жогорку кеңештин архивин көтөрсөңүздөр турат ошол видеолор. Азыр деле интернеттен деле тапсаңыздар болот. Анын бул сөзүн Өмүрбек Субаналиев Азаттык үналгысына түз эфирде интервью берип жатып тастыктады. Анан Модин келген Куловко келип туруп, ушу Маевскийге чогуу биз Текебаевга $1 миллион суммасын акча бергенбиз, ошону аперчи, көмөктөшчү деп суранган Куловдон. Анан Куловдон чыккандан кийин мага келген. Анан мен баарын сурап алгам да, эменчи баарын. Кандай болгон деп баарын, бирок анда Текебаев Атамбаев менен эме болчу да, шерик болчу, чогуу бийликте болчу. Анан ошол сөз болгондон кийин мен штабтагы балдарга да айттым, карасаңар, ушунча акча менен алып атат бийликтегилер, тигинер, чиле сөз болгон. Это 12-жыл болгон. Анан ошондо кийин эме деле интервью берип жүрдү, ким эле, Равшан Жээнбеков деле калганы. Анан саясатчылардын көбү билет деген, чиле саясатчылардын көбү билет. Мен деген сиздин 14-майда мен деген сиздин бир тууган эниңизди ошол Кадыржан Батыровду жанынан чыкпай чогуу жүргөн мен өзүм көргөм. Мен бул нерсени убакка чейин эч кимге айткан эмесмин. Айтып да келем. Сиз жалганчысыз, мына мен да карап айтып турамын. Бул журналист кыз Өмүрбек Текебаевке түз суроо берип, чыныгы жүзүн көрсөтүп бергендердин бири. Анын
конституцияны өзгөртүүгө каршы болуп жатканынын дагы бир себебин дал ушул июнь коогалагынын келип чыгышына себепкер болгону дешет билгендер. Жогорку кеңештин 4-5 чакырылыштарынын депутаты Жылдыз Жолдошованын айтымында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликти сактап калуу үчүн сепаратист Кадыржан Батыров менен байланыш түзгөнү ошол кезде түзүлгөн комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгы баяндалган отчетто камтылган. Бирок убактылуу өкмөт деп аталган бул бийлик элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгын көздөдү деп айтуу кыйын. Революцияны жасаган эл 87 адамдын өлүмүнө кейип, жашоого сездентип карап калганда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликти эл менен эмес, кылмыш дүйнөсүндөгү чорный деп аталган армия менен кармап турууга далалат жасады. Буга жергиликтүү бийликке кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн жайнап кирип алышы мисал болот. Мегаком маселеси боюнча Калиева Гүлбара жогорку соттун төрайымынын жардамы менен кутулуп кетиши мүмкүн. Бирок Өмүрбек Текебаев Ош окуясы боюнча, ошондой эле убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Ош окуясы боюнча сөзсүз түрдө жоопкерчиликти тартышат. Мыйзам ченеминде. Найти на меня уголовное дело — это почти что найти крокодил реке Нарын. Реформага караманча каршы болуп жаткандардын дагы бири Каныбек Иманалиев. Мага карата кылмыш ишин табуу Нарын дарыясынан крокодил табууга тете деп бакылдаган депутаттын конституцияга каршы болуп жатышынын себебин да Садыр Жапаров жакшы билет көрүнөт. Айтып жүрчү эле го, маган дигил уголовный иш таппайсыңар, ал уголовный иш табыш деген ал крокодил табыш Нарын рекасынан же болбосо Аламидинден дегендей. Бар экен уголовный иши. Эмне үчүн муну карабайсыңар десе, депутаттыгынан эле коркот экен да. Мына бул мурун деле мына Акаевтан бери карай келе атпайбы, Бакиевке чейин эле. Кыйкырып оппозиция болуп эле, мына мындайсың, тигиндейсиң деп эле коркутуп эле, анан кийин ошо өзүнүн кылмыш иштерин билбей, өзүнүн коррупциялык иштерин билет, өзү билип турат. А бирок баягы асылса эле, анан кийин алып барып камап койсо, элге баягы жакшы болуп көрүнүп калат экен да. Мына оппозиция болуп мунусун баланчасын айтып атса, анан апарып камап койду деген сыяктуу баягы өзлөрүнө мындай кандай десем мындай калкан сыяктуу көрүп алган да. Калкан сыяктуу көрүп алган. Болбосо ушул эле Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери бар. Ошол типография боюнча, жана башка боюнча коррупциялык иштери дагы бар. Анан бул ошон үчүн баягы кыйкырып чыгып атат да, бул келип баягы улуттук коопсуздук кызматы же болбосо бул шайлоодон шайланып келип алып анан ошол иштеримди чукуйтко деген бир неме пайда болуп калса керек да анын көкүрөгүндө. Ошон үчүн анан кийин ушундай чыгып атат да. Мындайлар көп. Бул фактылар коомчулукка айтылган соң Каныбек Иманалиев аргументсиз жаакташууга өттү. Жапаровдон тапкан жалгыз кемчилиги Дене тарбия институтун сырттан окуп бүтүргөндүк экен. Айласы кетип, көлдүк аксакалдарга кайрылыптыр. Биринчиден Каныбек Иманалиев абдан трибалистик көз караш менен айтыптыр. Бул мындай нерсеге Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына барам деген талапкердин айтуусу өзү мындай айтканда, жумшак айтканда маданиятсыздыгы. Катуураак айтсаң, бул трибалист эч качан президент боло албайт. Эми жер-жерге бөлүнүүнү аз келгенсип эми биз, сен кыргыз эмессиң, калмаксың, же оруссуң, же өзбексиң деп бөлүнүүгө барыш керекпи? Урматтуу Каныбек Капашович, акелердин урпактары колуна чууг алып, Садыр чичим бас Передованы Майгөтөнгө чаап, көлгө жетелеп алып барып таштагандай, Садыр жалгыз көлдүн баласы эмес, же кичинекей чичим эмес. Алыскы баткен, Ош Жалалабад чаткан, асмандаган Теңир тоо, Сара өзөн чүй, касиеттүү ысык көлдүн эли чогулуп, ушул туңгуюктан бир чыгарса ушул Садыр чыгарат деп, ошого ишенич артып, колдоп турганын көрүп билбей, сезбей атасыңарбы? Учурда бир уч топтон башкалары өзгөрүүнү каалап, конституциялык реформаны колдоп жатышат. Эл мүдөөсү бардык мыйзамдардан жогору турат дешет юристтер. Ал эми жаңы долбоорго сунуш айтам дегендерге эшик ачык. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек.
Президенттик шайлоо жакындаган сайын талапкерлердин саны азая баштады. Башта 65 талапкер катталса, алардын 47 гана калды. 30 000 кол топтоо жана 1 миллион сомдук күрөө төлөөгө келгенде алардын саны дагы кыйла азаяры турган иш. Үгүт иштери да бир топ саясатчыны жыдата турган болду. Алсак Адахан Мадумаровдун Россияга барып мигранттар менен жолугушуу учурунда үгүттөө белгилери байкалгандыктан Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жолдонгон. Мадумаров муну да Садыр Жапаровдон көрүп, жарыштан четтетүү аракети катары баалап жатат. Садыр Жапаровга карата каралоолордун шамалы башка тараптан да согууда. Айрымдар фейк аккаунт ачып алып, калп Садыр Жапаровду колдомуш болуп, бирок өтө ыплас сөздөрдү колдонуу менен анын колдоочуларынын беделин төмөндөтүүнү максат кылышкан. Кимдир бирөөлөр Садыр Жапаровдун колдоочулары өтө адепсиз жана агрессивдүү деген пикирди калыптандырууга далалат жасап жаткандай. Фейк аккаунттардын чыныгы ээси ким экендиги учурда атайын органдар тарабынан иликтелип жатат. Биздин кабарчыларыбыз жакында фейктердин чыныгы жүзүн ачып берет. Мындай ыплас аракеттер калк арасында кадыры өсүп жаткан атаандашын жаманатты кылууга багытталганы көрүнүп турат. Москва шаарындагы саясий социология институту талапкерлердин кимисинин эл алдындагы аброю жогору деген суроого жооп табуу үчүн кыргызстандыктар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. 7000ден ашуун кишинин арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо респонденттердин 59,1% Садыр Жапаровга артыкчылык беришкен. Ал эми экинчи орунда 3,23% менен Адахан Мадумаровга артыкчылык берилген. Калгандары 0%дан бир аз жогорулаган. Демек Садыр Жапаровдун атаандаштарынын күйүккөндүндө эле бар. Кыргызстандын президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоо 10 январга белгиленди. Шайлоого ат салышууга 63 киши арыз бергени менен анын 16сы ар кандай себептер менен жарыштан чыкты. Бул президенттик шайлоо мурдагы шайлоолорго караганда жогорку атаандаштыкта өтөөрү азыртан эле божомолдоно баштады. Кыргызстан боюнча жалпы шайлоочулардын саны 3,544,403 түзөт. Бул 2017 жылкы президенттик шайлоого караганда 518 000 адамга көп дегенди түшүндүрөт. Кыргызстанда 2475 шайлоо тилкеси ачылса, чет өлкөлөрдө 45 шайлоо участогу ачылмакчы. Шайлоодон андан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз менен кайрылышы мүмкүн. Ал 7 январга чейин. Аймактык жана участкалык комиссия мүчөлөрүнүн саны жалпысынан 31 000 адамга жетти. Алардын ар бири 2000-3000 сомдон сыяк алышат. Президенттик шайлоону өткөрүш үчүн жалпысынан 137,290,000 сом талап кылынат. Бул каражаттар компьютердик техниканы, автоматтык урналарды, бюллетендерди жана санитардык коопсуздук каражаттарын жеткирүү үчүн транспорттук чыгымдарга жумшалат. Айлык 69,644,325 сом. Социалдык фондко төлөм 12,10,112 сом. Ары бери барып келүүлөргө кеткен чыгым 2,282,825 сом. Байланыш акысы 1,791,000 сом. Ижара 215,000 сом. Транспорт чыгымдары 4,144,350 сом. Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 36,398,608 сом. Чарба иштерине керектүү нерселерди сатып алуу 10,803,147 сом. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо үгүт жүргүзүү убактысы 15 декабрдан 9 январга чейин болоорун расмий түрдө билдирген. Бирок мыйзамдуулукту талап кылып сүйлөп келген талапкерлер чу дегенде эле шайлоонун эрежелерин бузуп, ар кандай үгүт иштерин кыйыр түрүндө да, ачык түрүндө да жүргүзө башташты. Президенттикке талапкерлердин бири Адахан Мадумаров Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштеринин жүргүзгөндүгү боюнча материал БШКга жиберилген. Президенттикке дагы бир талапкер Имамидин Ташев журналисттерди топтоп ачык эле үгүт жүргүзгөнү тууралуу башкы прокуратура тарабынан БШКга маалымат берилди. Ошол эле катарда мына барыңыздарга тынччылык каалап, ийгилик каалап, эми мындай айтканда жыргааныбыздан жүргөн жокпуз. Россияда ойногонубуздан жүргөн жокпуз. Баарыбыз тириликте жүрөбүз да. Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттары. Бүгүнкү маектем чындыгында менин турмушумдагы чоң жоопкерчиликтүү күн катары ошо сиздерди чакырып отурам. Бүгүнкү маектин маңызы эмнеде? Дүйнөлүк деңгээлде жаңылануу доору ишке ашып атат. Шайлоодон андан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз менен кайрылышы мүмкүн. Ал
7 январга чейин. Ал арада коомчулук тарабынан да талапкерлердин мыйзамды бузуп жатканына нааразычылыгын билдиришип, айрыкча Адахан Мадумаровдун сүйлөгөн сөзү менен кылган иши эки ача чыгып жатканын айыпташып, аны кескин сынга алышууда. Мыйзам боюнча үгүт иштерин БШК белгилеген мөөнөттөн мурда баштаса талапкерлер жарыштан четтейт. Бирок айрым талапкерлер мыйзамдан аттап өтүп эле үгүт иштерин баштап жиберди дейт серепчилер. Азыр ишенип, мындай жаман нерселерге, кандайдыр бир куугунтукка, мыйзамсыз кандайдыр бир мындай жаман туура эмес иштерге өзүнүн дити, өзүнүн эмеси барбайт деп ойлойм мен. Көпчүлүк талапкерлер тарабынан коомчулуктун колдоосуна татып жаткан Садыр Жапаровго карата шайлоо жакындаган сайын социалдык тармактар аркылуу, ачыкта фейк аккаунттар аркылуу да чабуулдар күчөп жатат. Мындай ыплас иштерди кайсы бир саясий топтор жасап, бардыгын Жапаровго шылтоо менен алек болуп жаткандыгы белгилүү болуп калды. 7 каналдын журналисттери тарабынан мындай каралоолордун артында ким турары боюнча иликтөө жүргүзүлүп, жакын аралыкта ачыкка чыкмакчы. Мыйзамды абдан мындай так карап, ошону так аткарганга аракет кылыш керек. Бирок дагы деле мен айтып кетет элем, биздин мыйзамдарга таянып, ошол так датасын, качан үгүт иши башталат дегенде, ар бир юрист, ар бир адам башкача түшүнсө болот да. Анын трактовкасы өтө мындай жылмалакайда, жылмалакай. Ага бул эми мыйзамдын биздин баягы бышпаганы да. Москва шаарындагы саясий социология илим изилдөө институтунун демилгеси менен президенттик шайлоодогу кыргызстандыктардын шайлоо артыкчылыктары боюнча социологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. Элдин басымдуу көпчүлүгү Садыр Жапаровду колдой тургандыктарын билдиришкен. Социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы: эгерде Кыргызстандын президенттин шайлоо келе жаткан жекшемби күнү өткөрүлсө, сиз шайлоого бармак белеңиз деген суроого сурамжылоого катышкандардын 84,5% ооба деп жооп берген. 10,6% шайлоого барууга даяр эмес экенин айтса, 4,9% жооп берүүдө кыйналган. Доош берүүгө барам дегендердин көбү Ысык көл, Баткен жана Нарын облустарында болгон. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда шайлоочулардын доош берүүсү аз болоору күтүлүүдө. Кыргызстандыктардын шайлоо артыкчылыктары төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү. Биринчи орунда президенттин мурдагы милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 59,11%. Экинчи орунда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 3,23%. Үчүнчү орунда парламенттин экс-спикери Канат Исаев 0,86%. Кыргызстандыктардын 21,57% кимди тандай турганын азырынча чече электигин билдирген же социологдордун суроолоруна жооп берүүдөн баш тарткан. Сурамжылоого катышкандардын 9,49% бардык талапкерлерге каршы доош берерин айтышкан. 10 январда өтүүчү президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, БШКга 65 талапкер арызын берген. Кээ бир талапкерлердин соттуулугу болгондугуна байланыштуу жарыштан четтетилсе, айрымдары өз каалоосу менен президент болуу дымагынан кайтышкан. Ошентип учурда 47 талапкер калды. Саясат талдоочулардын баамында талапкерлер 30 000 кол топтоо жана 1 миллион сомдук күрөөнү төлөөгө келгенде көпчүлүк талапкерлер да жарыштан четтетилерин белгилешүүдө. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев жана вице-премьер-министр Максат Мамыткановду кабыл алып, шайлоо алдындагы коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чараларын талкуулады. Талант Мамытов мөөнөтүнөн мурда өтө турчу президенттик шайлоону уюштуруу, шайлоо учурунда коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүү аракеттерин алдын алуу боюнча чараларды көрүү жана мерчемделген бардык иш-чараларды өз убагында жүзөөгө ашыруу зарылдыгын белгиледи. Ошону менен бирге таза шайлоону камсыз кылуу керектигин өкмөткө тапшырды. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, Жумалык үчүн.
Саясатчылар өз ара талашып тартышып жатып, бюджет казынасынын бөксөргөнүн унутуп калышкандай. Бул аптада парламент өлкө бюджеттин карады. Өкмөт 2021 жылы бюджет тартыштыгын кыскартуу үчүн аргасыз кадамдарга барарын айтып чыкты. Артем Новиковдун айтымында айрым чыгаша беренелерин кыскартууга туура келет экен. Келерки жылы бюджет кирешеси 163 миллиард сомго жетери күтүлүп жатат. Бул грант жана инвестицияларды кошкондогу цифра экен. Ал эми бюджет тартыштыгы 7 миллиард 38 миллион сом болору күтүлүп жатат. Алас келгенсип, тышкы карыздарда турат. Андыктан оптимизацияга барууга туура келет. Мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлердин санын 50%га чейин кыскартуу зарылыгы айтылып, бул боюнча атайын комиссияда иштеп баштаган. Алар бирин-бири кайталаган органдарды жоюп, колдонулбай турган объектилерди туура максатта пайдалануу боюнча сунуштарды айтышат. Кайсы органдар кыскарып, алардын ордуна кандай мекемелер түзүлөт, кабарчыбыз кызыгып көрдү. Кыргызстан жыл башынан бери чет элдик донорлордон 343 миллион доллар каражат алды. Муну улуттук валютага которгондо 25 миллиард сомду түзөт. Бул туурасында парламентте 2020 жылдын бюджетин өзгөртүү маселеси каралып жаткан учурда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков билдирди. Өкмөт аталган каражаттын 17 миллиард сомго жакынын айлык маяна, пенсия, жөлөк пулга короткон. Республикалык бюджеттин көлөмү чет өлкөдөн алына турган гранттарды кошо эсептегенде 163 миллиард сом болору пландалууда. Бул 2020 жылдын биринчи кабыл алынган бюджетине салыштырмалуу 610 миллион сомго аз. Ал эми кайра өзгөртүлгөндөн кийинки бюджет боюнча 25,9 миллиард сомго көбөйөт. Чыгаша бөлүгүн 173,1 миллиард сом менен бекитүү сунушталууда. Муну менен бюджеттин тартыштыгы 7,1 миллиард сомду түзөт. 2021 год станет для всех нас очень важным годом. Стабилизация экономических процессов и создание условий для устойчивого развития экономики является одной из основных задач правительства. Казына жамачы бойдон турганы бир маселе болсо, тышкы карызды төлөө үстөккө босток болууда. Андыктан өлкө бийлиги тышкы карызды тейлөө боюнча бир катар мамлекеттер менен мөөнөттү жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө 0% чен менен карыздарды төлөп берүү мөөнөтүн жылдыруу боюнча 5 кредитор менен макулдашылды. Алар Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Аравиясы, Германия жана Түркия. Пролонгация кылынган каражаттын көлөмү 51 миллион долларга жетти. Аны мамлекет 4 жылдын ичинде кутулушу керек. Дагы 6 кредитор, анын ичинен Париж клубунун мүчөлөрү, Франция, Дания, Түштүк Корея, Япония менен дагы сүйлөшүүлөр уланып жатат. Буга чейин президенттин милдетин аткарган Садыр Жапаров тышкы карыздарды өз ресурстарыбыздан кутулсак болот деп билдирген. Ушул тапшырманы бердим элем. Кудай буйрса, сырткы карыздардан өзүбүздүн эле күчүбүз менен башка өлкөлөргө жалдырап акча сурабай эле бир 2 жыл дебейин, бир 3 жыл, 4 жылдын ичинде эле кутулуп кетчү биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Ал арада Финанс министрлиги Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн атайын эсеп ачуу боюнча чыккан токтом долбоорун жарыялады. Анда бардык каалоочу жарандар, ишкер же юридикалык тараптар өлкөнүн карызын төлөө үчүн каражат которо алары жазылган. Алгачкылардан болуп эсеп ачылса, жеке ишкер Адылбек Асанов 1 миллион сом котороорун 7 каналга берген маегинде билдирди. Ошол эсеп ачыла турган болсо, биз дагы четте карап турбай, Нурзаман компаниясынын атынан миллион сом которуп берүүгө даярбыз. Новиков бюджеттин таңкыстыгын жоюу үчүн 2021 жылы мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлердин санын 50%га чейин кыскартпаса, кырдаал мындан да жаман болорун айтты. Учурда мамлекеттик структураларды оптималдаштыруу боюнча комиссия иштеп жатканын билдирди. Жарандык коом өкүлдөрү өкмөттүн комиссиясына аймактардагы эркин эксперттерди кошууну сунуштап жатат. Айтымдарында президенттин иш башкармалыгынын бюджети 1 миллиард сомдон ашат. Президенттин аймактардагы резиденциялары максатсыз пайдаланылып же иштебей турат. Мындай объектилерди туура максатта пайдалануу керек. Ал эми оптимизация үчүн кээ бир мекемелерде тескерисинче штаттык орундар пайда болушу мүмкүн дешет. Тоюсундача айтканда ошол жанагы 2 жуманын ичиндеги ишти көз карандык эксперттер жасап бериш керек. Өзүлөрү ошол министрликте иштегендер жасап бере албайт. Эмнеге дегенде алар кызыктар эмес да. Өзүнө ыңгайлуу болгон отделдерди калтырып коюшу мүмкүн, өзүнө ыңгайлуу эмес отделдерди кыскартып коюшу мүмкүн да. Же болбосо өзүнө жакпаган адисти жанагы көп суроо берген, анан кийин башын ооруткан адистерди жоготуш үчүн эле ошо отделдерди кыскартып коюшу мүмкүн.
Аманбек Өзбеков Токтогул шаардык кеңешинин депутаты. Айтымында райондук администрация башчылары, областагы өкмөттүн өкүлдөрү ортодо кагаз ташыган гана кызматтарды аткарып жатат деп эсептейт. Андан тышкары алардын аппаратына бир топ каражаттар коротулат. Кеченки болгон окуяны эл кылды да. Эл таразалап, азыр элге салыш керек да. Бул кеченки болгон окуянын баарын эл чечет да. Элге салыш керек, эл кандай бааласа, ошо эл кандай талап кылса, ошону элге жараша кылып чечиш керек деп ойлойм. Кыскарта турганы кыскартыш керек, кошо турганы кошуш керек деп ойлойм да. Казнадагы каражатты сарамжал кылабыз деген кадам туура, бирок элдин пикирин эске алуу керек. Себеби бардык министрликтер өздөрүнө оптимизация кылууга кызыктар эмес. Ошондуктан элдин суроо талабы көп мекемелерди кыскартуу тескерисинче зыян бериши мүмкүн. Андыктан оптимизациядан биринчи административдик реформага барып, облус башчыларын таптакыр эле жоюп салуу сунушталууда. Райондорду иргилештириш керек, айыл өкмөттөрүн иргилештириш керек. Баягындай Кыргыздын өзүнө мөнөздүү болгон аймактарга гана бөлүп коюш керек. Ошондо өкмөт өзүн өзү кыскарат. Министрликтер да кыскарат. Менимче бир 7-8 министрлик жетет. Агенттик, комитет дегендер баары жоюлуш керек да. 5 октябрдагы тополоңдон кийин өкмөттүк структураларды реформалоо жана алардын санын кыскартуу талабы күчөгөн. Эске салсак, буга чейин Садыр Жапаров өзүнүн кайрылуусунда азыркы учурда көп кызматтарды технология аткарып калганын эске алып, атка минерлердин бир тобу кыскартууларын кулак кагыш кылган. Мамлекетке пайдасы тийбеген кызматкерлердин азайышын коомчулук кубаттап жатат. Айжигит Матраимов, Калысбек Беков, 7 канал, жумалык үчүн. COVID-19 илдети дагы 6 адамдын өмүрүн алып кетти. 423 адам илдетти жаңы жуктурушкан. Күн сайын өлүмдөр жана жүздөгөн адамдардын илдетти жуктуруп алып жатканы элди ойлонтууга тийиш дешет дарыгерлер. Божомолдорго караганда мындай кырдаал илдетке каршы дары сынактан ийгиликтүү өтүп, элге таратылганга чейин сакталышы ыктымал. Бул жаз жай мезгилдерине туш келерин окумуштуулардын иликтөөлөрүнө таянып, саламаттыкты сактоо министри 7 каналга берген эксклюзивдүү интервьюсунда билдирген. Учурда COVID-19 илдети менен жарышып, сасык тумоодо күч алып жаткан кез. Эки илдет бириксе, өзгөчө кары-картаңдардын жана жаш балдардын саламаттыгы үчүн кооптуу экени айтылып келет. Андыктан ар бир адам өзүн ойлобосо да, жакындарынын коопсуздугу үчүн тиешелүү эрежелерди сактай жүрүүсү керек. Кыргызстандын бардык аймактарында жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салынат. Буга коронавирус илдетинин жайылышынын алдын алуу максаты себеп болууда. Өзгөчө мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери корпоратив кечелерди уюштурбоосу катуу эскертилди. А бирок 1 декабрдан тарта тойкана, ресторандардын ишмердүүлүгүнө уруксаат берүү тууралуу маалыматтар тарады. Алардын качан ишке киргизилери тууралуу жоопкерчилик жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн. Тагыраагы оорунун таралышына карай ар кайсы аймактарда ар башка чектөөлөр болушу мүмкүн. Облустардагы жана шаарлардагы атайын түзүлгөн штабтардын чечими менен ошол региондордогу эпид кырдаалга жараша иш аракеттер жандандырылат же чектелет. Бирок толугу менен жабылбайт. Мындан ары биз чек аралардын ачышы боюнча иштеп жатабыз. Экономикабызды кайра акырындык менен жандандыруу багытында иштеп жатабыз. Жыл сайын ар кайсы шаарлардын жаңы жылдык балатыларынын парады чыгып, кайсы шаардын балатысы эң кооз же эң кымбат деген талкуу жүрчү. Сыягы быйыл андай көрүнүштөр орун албайт. Каржылык каатчылыкка жана вируска байланыштуу быйыл шаардык мэриялар шан-шөөкөткө ашыкча акча сарптоону тыюуда. Жалал Абадта жаңы жылдык балаты орнотула баштады. Борбор калаадагы башкы балаты 10 декабрдан тарта куруу иштери башталмакчы. Бирок былтыркы жылдагы балаты кайра жасалып, көп каражат коротулбайт жана асманга салют атуу, концерттик программа сыяктуу иш-чаралар өткөрүлбөйт. Салют атпайбы, салютка акча жок, каякта акча, салют жок. Жылына канча акча кетирчү эле? Приблизительно бир бардык ушул концерт, салют, анан тигил жарык бир 13-14 миллион сом кетирчү. Бир жылда. Анан эми азыр анта албайм мен, акча жок. Акчам бар бирок. Жөнүнө боздук кайргата албайм да. 2020 деп жазып илчи эмеспи жана эмелергечи, аны да илген жокмун. Миллион сом кетет экен агачы. Ого илбеле коюш дедим мен, аны 2020 деп 2 күнгө келет экенмин. Ошого миллион сом берейин бе? Баннерлерчи жанакы. Неменин тегерегинечи. Айлананы кургап жана газ немеге илчи эмес белек. 2020 жаңы жылыңар менен куттайм ура дегенге эле миллион сом кетет экен да. Анан азыр кыйналып атсам, аны илбей эмне кылам мен? Чектөөлөргө жеңилдетүү же тескерисинче күчөтүү жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө турат. Бул жагынан алганда саламаттык сактоо министрлиги биздин аймакта оорунун саны аз деп, кайдыгерлик болбошу керек деген пикирин билдирди. Анткени коронавирус жабык мекемеде күчөйт жана кыш мезгилинде жарандардын күнү жабык жайларда өтөт. Азырда биз коркконубуздун себеби кыш мезгилинде элдер эшикке чыкпай чогуу бир жерде чогулуп
отурса, жаш балдар болсо азыркы могу запреттерден токтоп абдан чарчашып, кафелерде, ресторандарда, ошондой эле кинозалдарда отуруп атышат, ал жерден көп жугат. Биз дагы өкмөткө сунуш кылгызганбыз, кантип эмне кылсак болот депчи. Биз азыркы экономикабыз ушундай кыйналып турганда биз аларды жаап албайбыз. Атайын комиссия коронавирус чугузуп алган дагы 2550 дарыгердин кенемте төлөп берүү тууралуу арызын карап жатат. Штабтын маалыматына караганда, бул оорудан каза болгон дагы 4 медицина кызматкеринин үй бүлөсүнө кенемте төлөө маселеси да каралууда. Буга чейин 479 дарыгерге 200 000 сомдон, каза болгон 29 кызматкердин үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон төлөнүп берилген. Кызыл зонада иштегендер бир айдын ичинде 40 000ден 70 000ге чейин алып атышат. Өзүнүн баягы эмеси бар, бир күндө мисалы 3000 сомдон, средний 2,5, младшыларга 2200дөн биз төлөп берип атабыз. Скорый помощьтар болсо бир вызов менен коронавирус больной алып келсе 750 сом алат. Элдин көңүлү саясий кырдаалга, кризистен келип чыккан көйгөйлөргө көбүрөөк бурулуп жаткан болушу мүмкүн. Ага карабай илдеттин таралуу мизи кайта электиги эстен чыкпашы керек. Күн сайын бир эмес бир нече өлүм катталууда. Саламаттык сактоо министрлиги алдын алуу иштеринде колго алып, вакцина сатып алууну көздөгөн. Учурда Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз 3 этап менен алдык. Азыркы кезде 750 000 дозанын 150 мурун алганбыз, 500 азыр келди. Ошону биз таратып берип атабыз. Бирок ал жетишсиз эмес, жетишсиз болгон үчүн азыркы кезде 14 частный бергенбиз. Алар баягы акчасын төлөп берип, вакцинацияны кылып атышат. Россияга биздин эксперт-адистер барып, Москва шаарында Спутник 5 вакцинасынын клиникалык сыноо процесстери кандай өтүп жаткандыгын көрүп таанышып келишти. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан башка мамлекеттердеги даярдалып жаткан вакциналардын эффективдүүлүгүнө да байкоо салып жатат. Жуктургандар көбөйүп жатат. Ишенби күнгө карата коронавирус жуктургандардын саны кайрадан жогорулаганын көрүүгө болот. Бир нече күн бою суткасына 300дөн ашык кишиден вирус аныкталып жатса, бүгүн бул көрсөткүч 400дөн ашты. Бир күндө 423 кишиден табылып, 461 бейтап ооруну жеңди. Жуктургандар Бишкек шаарында 130, Ош шаарында 16, Чүй облусунда 102, Ош облусунда 35, Талас облусунда 17, Нарын облусунда 11, Ысык көл облусунда 33, Жалал-Абад облусунда 50, Баткен облусунда 29. Дүйнөдөгү башка өлкөлөрдөн бул аптада АКШда коронавирустан каза болгондордун жаңы рекорду катталды. Бир күндө 2400дөн ашык адам каза болуп, бул акыркы 6 айдагы эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Европадагы бир катар өлкөлөр ушул айдын башында пандемиянын экинчи толкунунун алдын алыш үчүн чектөөлөрдү киргизген. Германияда киргизилген чектөөлөр кеминде 25 декабрга чейин күчүндө болот. Апта ичинде Германияда дагы бир күндө коронавирустан каза тапкандардын жогорку көрсөткүчү катталды. Анда бир күндө 410 адам каза болду. Туркияда коронавируска байланыштуу чектөөлөр күчөтүлгөн. Дем алыш күндөрү кечки саат 8ден эртең мененки саат 10го чейин көчөгө чыгууга тыюу салынган. Бардык аймактардагы ресторан, кафелерден тамактанууга болбойт. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, жумалык үчүн. Сиздер апта ичиндеги урунттуу окуяларды камтыган жумалык аналитикалык программасы менен тааныштыңыздар. Аны мен Мээрим Ташыбекова алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, илдеттен сак болуңуздар, амандыкта көрүшөлү.